Assalamu alaikum bekendештер. Assalamu alaikum такси жамааты. Азыр ушул тайчак менен жумушка чыгабыз. Бүгүн ночной сменада чыктым жигиттер. Саат кечинде чыгып атам 6-7лерде. Чыгып секин бүгүн ночной сменада иштеп, жаңы камера алгам. Sony Action GoPro'га окшогон. Өзүмө тарта бербей, клиентти дагы тартып, клиенттер кандай болот, ошолорду дагы тартып силерге көрсөтөйүн. Биринчи жолу иштетип атам, азыр көрсөтөм силерге. Бүгүн Москвада таксиде иштеп силерге көрсөтөйүн туугандар. Кеттик, машинаны көрсөтөйүн, камераны көрсөтөйүн, анан жумушту баштайбыз. Туугандар, биринчи заправканы Роснефттен баштадык. Машина даяр, заправка кылып койдум, машина таза эле. Мына камераны көргүлө. Мына көрүнүп атабы, көрүнбөй атабы точно билбейм. Мына жигиттер, камера Sony Action GoPro'га окшогон, клиенттерди. 3-4 күн болуп калды. 10 саат ошондой видео алат экен да. Клиенттерди тартып, клиенттерди кандай ощущениялар, камера жигиттер 3-4 күндө бе иштеп жүрөм. Клиенттер башкача, "Чё нас снимаете?" деп айтып атат. "А чё у вас камера спереди?" дейт. "Да это безопасность" деп айтып коюп атам. Клиенттерди ощущенияларын тартайын, көрсөтөйүн силерге. Ошондой жигиттер. Акчага алдым, конечно, бекерге эмес. Кимден алганын айтып берейин. Маза Бразер деген YouTube каналы бар. Алмаз брат көрүп аткан болсоңуз, ассаламу алейкум, ошол браттан алдым. Да, ооба жакшы эле экен, мындай. Но качественный тартпайт экен да, мына iPhone'дай тартпайт экен. Но клиенттерди ощущенияларын тартып, силерге көрсөтүп, не дай бог какой-то случай болуп калса, ушу камера пайдасы болот. Ошого алып койдум жигиттер. Ну да, бунун зыяны жок, тура берет машинада. Ушундай бүгүн иштеп силерге көрсөтөйүн туугандар. Эмнелерге бойдоктор чыгыптыр, мени жаман сүйөт. Эч жоголто албай койдум ушу бойдокторду. Түшүнүп кое бергиле өзүңөр. Ошондой. Саат канча болуп атат мына? 5:30 болуптур жигиттер. 5:30да жумушту кечинде баштап атабыз. Бүгүн иштейбиз. Эртеңге чейин насип болсо, азыр машинаны Роснефттен 2000 сомго заправка кылдык. Видео до конца көргүлө, каналга катталып, лайктан басып коюңуздар, комментарий жазып коюңуздар. Биз кеттик. Анан билесиңер туугандар, азыр мен таксопарк белеси менен чогуу иштешип атам. Өзү тааныйм аларды, жанаты тааныйм. Силер дагы YouTube'да көрүп жүргөнсүңөр. Мындай ишеничтүү балдар да. Ошолорду реклама кылтам. Мына жерде калтырып коем дейт жигиттер, WhatsApp номерди. Документ боюнча кандай проблема болот силерде? Ушул номерге чалып, Comfort Plus там куттанып калган болсо, короче, кандай проблема? Ушул номерге жазгыла, анан жигиттер менен сүйлөшүп койгом. Кандай сүйлөшкөм? Өзү ошондой эле аларда иштешет водительдер менен. Если ошол таксопаркка, Белес таксопаркка подключение болуп иштесеңиздер, силерге путевой бесплатный электронный берет. Уже Москвада бир 70-80% таксистер электронный путевойго өтүп кетти уже. Барды эле, өзүм деле электронный менен жүрөм. Баягы кагазды алып, бекитип, короче, түшүндүңөр да өзүңөр. Тагалардан качып жүрбөйм. Номер турат экранга. Таксопарктын услугасы мындай жигиттер. 2% алат. 2%. Ушул таксопарк менен чогуу иштесеңиздер, 2% и силерге путевой электронный бесплатный жигиттер. Вообще акча. Путевойго акча албайт. 2% путевка бесплатный. Если путевка албайм, просто подключение болом десеңиздер, 1%. 1% менен туугандар. Өтө сонда эмеспи? Мына ушул номерге байланышкыла, таксопарк Белес менен чогуу иштешкиле. Биз кеттик жумуш. Нужно будет сейчас развернуться, подождете. Сейчас задом. Я понял, но у вас точка здесь указана, прям на остановке возле шлагбаума указан. Где указан четкий адрес? Точка указана у вас возле шлагбаума. Точка у вас стоит возле шлагбаума. Я стоял там, и машина выезжает, заезжает. Подойти сюда. Ну тогда перезакажите машину. Мен барат экен муну алдыга. Иди нафиг, пошел в жопу, мен сага бараммы? О жакта турат. Мына 300 сом компенсация түштү. Турабы жигиттер? Мага кел жактан дейт. Жакшы суранса айтат элем.
У меня точка здесь указана дейді. Я таптал твой точку. 300 сом компенсация түшті. Жеттім. Ушынтып нерв қылады да бұл жетімдерче. Нерв болам да ушынтыпче мен. Ай, блин. Нерв болам да бұларды қылған ишинече. Не қылайын туғандар? Бая клиентке мен машинаны подавать еттім. Өзі те қайда, бе қайда дегенде мен не отменяй тогда дедім. Клиент хорошо деп заказды отмен қылды. Мага Яндекс 300 сом компенсация қылып берді. А клиент жетім сразу Яндекске жалоба қылып 300 сомның менден балансын қайтарып алып тұр. Анан баланс кирсем 300 сом жоқ. Мен сразу поддержке жаздым. Почему вы компенсацию обратно сняли? Прошу вас компенсировать. Я машину поддал деп, пассажир сам отменил деп айтсам, сразу мага обратно 300 сомны картамы компенсация қылып беріпті. Бұл жетім клиенттер өте хитр жопида қарағылы. Өзі отмен қылтады. Конечно, мен тура точка қойған жеріне келдім, ал башқа жаққа кел. Мына шаблонын айтап, ол туда пошел жоқ бұл. Керек болса ушул жерге келесің деп. Анан 300 сом қайтарып алдым жеттер. Ушынтып, клиенттер жалып жазып, сілерге компенсацияны қайтарып алған болса, сілер дағы жалып еткіле, сілерге қайтарып береді. Бізде рейтингді бір көрсетіп қойын туғандар. Бізде рейтинг зін, көртасыңар 5 рейтинг. Қорқпайыз, жалылса қылырыз. Не, клиенттерге жалылса можно, водительерге жалылса низава. Водительер дағы жалылса қылады, ты чё? Конечно, біз обиженный емес, біз жалылса қылған, но біз ушундан ақша тауып, балашаға бағыт ауыз, бізделі өз ақшауызы водительер бюроге бербейбіз. Сілер дағы компенсация қылып берген ақшаны қайта алып алса, сілер дағы жалылса қылуға туғандар. Бұл болсам, бұл жетімдерге жазбақсан қайтарыбан бербейді. 300 сом іштеп алдым азыр. Просто так машинаны подавал, 300 рублей заработал. Кетіп жұмыс қылали. Жігіттер, заказ түшіп отады, заказ. Қазан дейді қой. Поверните направо, а затем крутой поворот направо. Қазанға заказ түшіп. Блин. Заказ отменен. Пассажир отменил. Ну-ка. Заказ. Она безналичный болды, безналичный. Блин, отмен қылып таштады да. Жақсы барып келетілем да Қазанға. Опа, жігіттер. 23 минут 1137 сом. Красногорскке келіп қалдық жігіттер. Красногорск. Чота мына клиенттер жаман жыттанат екен, жаман сассық екен, не жеген білбеймін. Көйнім айнып кетті, ушуларды алып келіп таштағанша еркекше. Болбой қалдым. Так, айнектерді açып қойдым да азыр. Айнектерді açып. Қана мына заказ бербей тат қойым. Коэффициент жанып тұрады Красногорскийде. Заказ беріп қалса жақсы болады ле. Жігіттер, дағы бір заказ чөте короткий болып кетті ғой. Бұл жағы 6 минут дейді. 5 коэффициент 400 сом. Ну, 5 коэффициент 400 сом нормально. Короче, по делам жауап қойғым да. Мен кетіп қалайын. Короче, маға GoPro жақпады жігіттер, экшн камера. Маға болбайды екен. Ушул лучше iPhone-ды мындан качественно любой время тартып дегенде. iPhone деле жақсы екен. 70 май алайын деп отам. Камера 70 май өте сонун. Передний салон тартат. Ошол 70 май заказ қылайын деп отам. Анан жігіттер, ушул сөз келіп қалды, сүйлөп қойын. Білесіңер, Шаха Москвы деген менде группам бар. Аз историясын айтып берем. Көрсөтөйүн да. Мына жигиттер. 430 адам бар. Группаны көртасыңар тугандар. Короче, движение ушул жерде да бар жок. Общение дегендей.
Анан группадан 1-2 бала группадан балдарга чалып, мен Шаханын жердеши болом, Шаханын братчика братаны болом деп балдарга чалып, 2 жарым сом которуп турчу, брат, азыр которуп коем, Шахан жердеши болом, базакоондан болом деп алдап, акчаны алып, группада деле жок, өзү деле жок, таги деле жок. Билбейм кайсыл жерге кетти. Но ал кылган иши, ал кылган движениясы эркектик иш эмес. Потому что алгандан кийин бериш керек. Но антип тааныбаган адамга кантип силер акча чалып акча сурайсыңар? Мына бет барлуу группада бирөөнү тааныбай. Группада 430 адам болсо, бирөө-бирөөнү тааныбайт да. Бардык таксисттер бири-бирин тааныбайт. Сүйлөшүп жүрө берет, чалып туруп акча сурайт. Кантип сурайт? Бет барбы? Бу тааныбаган адамдан акча сурап. Братандан сура, братчикаңдан сура, туугандардан, атаңдан, энеңден сура. Тааныбаган адамдар не кыласың сурап акча, туурабы? Анан бир Жалал Абад база койгондук бала машинасын вукупка берип, мага бир киши жазып атат, чака дейт, мен сенин жердешиңден машина алдым эле вукупка. Машинасы арест экен. Мен билбей калыптын. Арестте розыскта ошондой экен. Мен билбей калыптын. Мен машинаны алдым эле. Ошо канча акча төлөп койдум эле, балама алып бердим эле дейт. Андай ал балага чоң эле адам болуп калдык. Эртең каяктан билебиз, өлүп калсак анан кантип ответ беребиз ошо кылган движение ишибизге, жаман ишке. Андай кылбагыла туугандар. Анан айтып коем, база коргондуктар ошондой деп группаларга жазып атат. Жок, жигиттер, силер антип ойлобогула, база коргон болобу, Жети облус кайсыл жер болбосун, любой облусту өзү да бар. Только ал. Просто мен билет да мына YouTube'ду көрүп атканда Жалал Абад база коргондон болот, Шаха келе жазайын деп мага жазышып атат да. Шаха может танып калар, может YouTube'га чыгарып табып берер дегенде, анан жигиттер ошондой кылып аткандар, алдап аткандар, капа болуп калбагыла, YouTube'га сүрөтүңөрдү чыгарсам. Но мен чыгарбайм, конечно, мага өтө көп адам жазды. Сүрөтүңөрдү таштап берди, адресиңарды, номериңерди таштап берди. Мен чыгарган жокмун. Потому что жигиттер, мен андай чыгарбайм. Шарманда кылбайм ал адамды да. Но ответ кылгандан кийин жигиттер, машинаны алдыңарбы, бердиңерби купа, ответ берип койгула. Акча алдыңарбы, кайтарып берип койгула жигиттер. Эркекче да андай кылган иш туура эмес. Анан Шахан жердеши болом деп группадан бирөөлөргө чаап акча сурап, анан группадагыларга айтып коюн. Группадагылар мени көрүп аткан болсоңор, силерге группадан бирөө чалып акча сурап аткан болсо, группада акча чогултуш болсо, эч кимге таштабагыла жигиттер. Мен эч кимди тааныбайм группада, эч кимди билбейм, бирөөгө ответ бербейм. Лично мен жазып, мен звонок кылып, менин голосумду уксаңар, ладно, ал мен тааныйсыңар, YouTube'да жүрөм, көчөдө, Москвада, мен тааныйсыңар да эми. Мен качпайм, потому что мен YouTube'да канча жүргөн болсом, бир левый движение кылган эмесмин. Честный жүрүп, бирөөнү алдап акчасын алган эмесмин жигиттер. Ошондой. Ошого мага жазып жүрбөгүлө жигиттер. Бардыңарга ассаламу алейкум, биз жумушту кылайлы. Ишенбегиле. Азыр Москвада бирөөгө ишенич калбады жигиттер. Бардыгы өзүнүн пайдасын ойлоп, лишь бы акча алыш болуп калды да. Центрде адам көп экен туугандар. Навигатор жаман тупит деп атат. Мен иште албай атам бул навигаторда. Блин, жестко тупит деп атат. Мына адамды карагыла, бу жетимдерге пиво менен арак болсо болду. Мен кыйналып кеттим навигатор менен. На местан басып коерем, өлүп кетсин. Заказ алдык. Кайсыл жерге экен? Большая Черемушская дейт. 9,5 километр 20 минут дейт. Туугандар, что-то иш айтып а? Или мен да ошондой отабы? 19 минут 899 сом. Не мына красный болуп калды. Фотоконтрол селфи дейт. Селфиден өтүп коюнчу. Что-то иш окшошпой атат, мага окшошпой атат. А так группада мындай сүйлөшүп жүрөбүз, балдар.
15.000 işledim. 17.000 işledim. 15.000, 17.000 işledim deydi. Koya Comfort Plus'ta. Обычный эледен. Ладно, насибинче алтабыз да. Бизге жетет туугандар. Секин ушундай майда кылып туруп көтөрүлүп кетебиз. Бар жок сразу болбойт. Анан силерден бир сурайын да. Вукупка жакшы предложение менен машина чыгып атат туугандар. Жакшы предложение менен таксопарктан рекламасы менен чогуу чыгып атат. Ошого ойлонуп жүрөм туугандар, алсамбы, албасамбы, 3 жыл айдашым керек экен. 3 жыл. Конечно, суммасы достойный эле. Мындай мага жакты айткан суммасы айына. Ушунчадан төлөйсүн деп атат. Реклама кылып жүрөрсүң биз паркте деп атат. Ошого ойлонуп атам, бир жерге таксопаркка байланбайымбы деп. Не кылсам деп ойлонуп атам да. Анан Camry десең, Camry алып беребиз, Arizo десең, Arizo алып беребиз дейт. Силер комментарий жазып койгулачы. Алайымбы, албайымбы? Азыр Россияда эле тинч болбой калды, көрүп атасыңар. Эртең эмне болот, кандай болот? Кыйын болуп кетти го. Уважаемый. Алло. Уважаемый. Приехали. Уважаемый. Жети уктайт го бу. Уважаемый, приехали. Просыпаемся, приехали. Вот справа ваш дом. Что-то так крепко. Жетим уктайт го, кайф кылып машинада. Гостиницада уктагандай уктайт го, машинада. Жигиттер, 48 минут. Заказ 1989 сом. Мен үчүн бүгүн эң кымбат заказ болду туугандар. Ушундай? Эң кымбат заказ болду. Билбейм эмнеге. Бүгүн чото мага окшошпой атат жумуш. Мен мынау адамдарга түшүнбөйм де. Булар кантип иштеп атат? Мына силерге көрсөтөйүн да туугандар. Мына доходду көрүп койгула да. Мына стабильно 21, 20, 16, 17. Бунтуп кантип иштеп атат адамдар? Бу доходдордо мына таксисттерди аялы көрбөсүн. Үйдөн айдап чыгат го. Кантип иштеп атат? Мен мындай иштей албай атам го. Мен жалкоомун да туугандар. Кисинен жалкоо кармайт. Эми бу таксиден дагы башка видео тартты, башка жумуштар дегендей. 17 миң, 20 миң дейт го бу жетим Comfort Plus'та иштей. Билбейм кандай. Билбейм, Comfort Plus деп айтат го. Бизге да насип кылсын. Иштеп аткандар иштеп атат жигиттер. Мына көрүп атасыңар. Бу баягы Photoshop эмес. Чисти иштегендер. Саат деле 3 болуп кетти. Саат карагыла. 3 болуп кетти жигиттер. 3 саат 3 болду. Мен иштеген доходум нак. Ишенип койгула. Эми айла жок. Кеттик. Туугандар, акыркы заказ окшойт, билбейм, саат деле 5:30 болуп кетти. Мына көргүлө да. 5:30. Мына жарым саатта заказ алып келдим. Канча болуптур? Так, 1570 сом. Так, канайым шлагбаумду ачып коем деди го. Шлагбаумду көрүм. Onu açtı. Все, открыли. Отсюда выйду. Так, 1520 сом. 70 сом. Точно.
коэффициент эми жанды мына карагыла эрте менде. Мен уйку келет уже менде. Мен чарчап болбой калдым уже, серьезно. Ден иштесең пробка, ночь иштесең уйкуң келет. Адамга өзү иштеге жакпайт окшойт. Так, общий доход канча иштеппин? 9268 сом иштеппин. Нормальный, болот. Так, жамаат. Такси жамааты баардыгыңарга чоң рахмат. Видеоду ким до конца көргөн болсо, от души по-братски Москвадан ысык рахмат, салам. Мен барып үйдө эс алып секин уктап алайын, а? Такси жамааты, ассаламу алейкум. Кийинки видеодо жолугабыз. Удачи всем.